Assalamu alaikum, Oş reklama kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз Хыбыка районундагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан жакшылап назар салып байкап туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп кетейин. Бул жер Хыбыка району. Ошский райондон тууру бул жака келип атканыңыздарда сол тарапта Семетей кинотеатры жайгашкан. Ошол кинотеатрдын тушунда оң жака кирип кетчү жол бар. Биз тартып көрсөтө турган 2 бөлмөлүү батир тиги 5 этаждуу домдо жайгашкан. Анда эмесе ошол сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Кана анда эмесе ошол жака басалы. Бисмилла. Мына урматтуу достор, жанагы тиги жол менен тууру бул жака келдик. Биз тартып көрсөтө турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул домдо жайгашкан. Сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге чыгыш үчүн биз ушул домдун 2-чи подъездине киребиз жана 4-чү кабатына көтөрүлөбүз. Кана анда эмесе кеттик. Бисмилла. Мына урматтуу достор, 2-чи подъездден 4-чү кабатка көтөрүлдүк. Биз тартып көрсөтө турган, сатыла турган 2 бөлмөлүү батир ушул жакта жайгашкан. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Азыр сиздерге 2 бөлмөлүү батирди жакшылап көрсөтүп түшүндүрүп берем. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта эшиктери да жакшы темир эшиктен коюлган. Өтө сапаттуу жакшы эшиктер. Кана эмесе кирдик квартирага. Киргенде эле бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жак прихожка. Прихожканы сиздерге жакшылап тартып көрсөтүп коеюн. Прихожкасы өтө кеңир экен. Дубалдар обойл менен капталган. Жакшы, моющий качественный обойлор. Жана потологу гипсокардон. Лампочкалары жөнөкөй лампочкада. Анда эмесе киргениңиздерде оң жакта бул кухня. Аялдарга өтө керектүү болгон бөлмө, өзүңүздөр билесиздер. Экинчисине кире турган болсок, бул конок бөлмөсү. Үчүнчү бөлмөсү бул детский. Мындайча айтканда, балдардын уктоочу бөлмөсү. Сол жакта ванна менен туалет жайгашкан. Анда эмесе прихожканы жакшылап көргөзүп берип коеюн сиздерге. Прихожка ушундай. Киргениңиздер оң жакта бул кийим илсеңиздер болот, бут кийимиңиздер тизсеңиздер болот. Условиясы бар экен. Кийинки оң жактан биринчи бөлмөнү тарта берели. Бул кухня. Жакшылап көргөзүп берейин сиздерге. Дубалдары жөнөкөй обойдо. Дубалдары жөнөкөй обойдо, жана ошондой эле потологу гипсокардон, жана ошондой эле жөнөкөй лампочкада. Чекелери плинтус менен капталган. Бул жакта холодильникти койсоңуздар болот экен. Бул жактагы столдорду коюп, ушул жерде чай ичсеңиздер болот экен, өзүңүздөр байкатасыздар. Бул жерге газ коюлган экен. Жана ошондой эле эң негизгиси, бул жерде пластик айнек, отопление, бардык условиялары бар экен. Эмеректерди бул тарапка койсоңуздар болот. Урматтуу достор, жакшылап карап байкап туруңуздар. Жана ошондой эле ламинат экен, пол эмес. Анда эмесе экинчи бөлмөгө кире берели. Отопление бул жерде үйдүн ээси айтып атат, отопление өтө сонун иштейт экен, урматтуу достор. Бул жак конок зал бөлмөсү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, моющий мыкты жакшы обойлордон коюлган. Жана ошондой эле потологу 2 жөнөкөй лампочка коюлган потологуна. Потологу гипсокардон, урматтуу достор. Айнектери пластик, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жана ошондой эле дагы бир жолу айтып коеюн, отопление өтө жакшы иштейт дейт бул үйдөчү. Жакшылап карап туруңуздар. Анда эмесе экинчи бөлмөгө кирели. Экинчи бөлмө бул детский, балдардын уктоочу бөлмөсү, урматтуу достор. Бул жактагы айнектери пластик, обойлору жакшы, мыкты моющий обойлордон. Өзүңүздөр көрүп атасыздар.
Потологу гипсокардон, жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган, чекелери плинтус менен капталган. Отопление өтө жакшы иштейт экен. Көрүп атасыздар. Негизи бөлмөлөрү кенен. Телефондо кандай чыгып атат билбейм, бирок келип көрсөңүздөр, бул бөлмөлөрү өтө кенен экен. Жана ошондой эле прихожкасы өтө кеңири, урматтуу достор. Ванна менен туалет калды. Ванна менен туалетке кирип көргөзүп коеюн сиздерге. Өзүңүздөр көрүп атканыңыздай, бул жака киргенде эле унитаз экен. Умывальник, ванна, стиралка, аристон, бүт бардыгы бар. Көрүп атасыздар. Полу кафель, дубалдын жарымы кафель, өзүңүздөр билгениңиздердей. Жана ошондой эле потологу гипсокардон, жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми үйдүн ээсине суроо. Баасын канча деп атасыз ака? 37. Үйдүн баасы $37,000 экен. Кеми барбы? Кеми бар сүйлөшөбүз. $37,000 урматтуу достор. Кеми бар экен. Чалып сүйлөшөсүздөр. Бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Ошол номерге чаласыздар. Обмен жолдору барбы? Жок, наличка. Только наличка экен, урматтуу достор. Өзү сатып алаткан адамдардын 50% ушул суроону берет. Мен ошолордун атынан сиздерге суроо берип коеюн. Неге сатып атасыздар бул үйдү? Негизи бардык документтер жайында элеби? Документтер жайында бар, өзүм атында айылдын жери көчүп ошол себептен сатып атабыз. Только наличка, обмен жолдору жок. Келип көрсө документтери бар жок айылда өзүм атында. Мына урматтуу достор, баасы $37,000, 2 бөлмөлүү батир, ХБК районунда жайгашкан. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, кеми бар дейт. Баарыңыздарга ушундай үй насип этсин. Биздин Ош реклама каналына катталып коюңуздар, урматтуу достор. Лайк басып коюңуздар, баарыңыздарга ийгилик. Рахмат.